Салтанаттар, тойлор абдан ар түрдүү жана эң көп. Эл аралык, улуттук же жекече майрамдарда болот. Бул таң калыштуу көрүнүш, бирок адамзат дайыма майрамдоого муктаж, анткени биздин мээбиз ушундай түзүлгөн. Биздин башыбыздагы табиаттын керемети болгон мээбиз мезгил менен күндөлүк көрүнүштөрдөн эс алууга муктаж. Жагымдуу эмоция үлүшүн алууну каалайт жана өздөрүнө тиешелүү же жалпы кабыл алынган салттарга таандык экендигин дайыма сезгиси келет. Ошондуктан майрамдар болот жана боло берет. Ал эми ошол майрамдарды уюштуруу дайыма келечектүү жана өнүгө берүүчү индустрия бойдон кала бермекчи. Сейчас рынок Казахстана, он кардинально. Азыр Казакстандын рыногу кескин түрдө өзгөрдү. Атүгүл эгерде иш-чараларды уюштуруу тармагынын буга чейинкисин жана азыркы учурун карап көрсөк, бул таптакыр башка деңгээл. Мындай айтканда, эгерде мурда биздин апалар майрамда килемче, аккуу жасаса, мисалы менин үйлөнүү тоюмда чакан текстиль, жалтырак чырактар илинсе, азыр ошол эле иш-чара үйлөнүү тойго келсеңиз, ал жерде чоң аянттагы курулмалар, чоң каркастар болот. Залга киргенде уюштуруучулар абдан аракет кылышканын, жакшы иштегендигин түшүнөсүң. Ты просто понимаешь, что это вау, как тут постарались, поработали. Казакстандын ивент агенттиктери рыноктогу өсүп бараткан атаандыштыктан гана эмес, керектөөчүнүн улам жогорулаган өзгөчө табитине жараша умтулуу менен иштешет. 90% кардарлар ивент агенттиктердин босогосун бөтөнчө талап менен атташат. Алар эч кимде мурда болбогон жасалгалууну суранышат. Чынында алар креатив деп аталган укмушту издеп адистерге кайрылышат. Андыктан ивент коомчулуктун өкүлдөрү өздөрүн креативдик индустриянын бир бөлүгү деп эсептешет. Креативная индустрия — это все-таки про творчество. Креативдик индустрия бул кантсе дагы чыгармачылык жөнүндө. Биздин тармак толугу менен түздөн түз ошол чыгармачылыкка байланышкан. Биз болгон чыгармачылык күчүбүздү салган, өзүбүздүн команданын бүткүл креативин жумшаган ушундай долбоорлор болот. Жана башкаларга таптакыр окшобогон кандайдыр бир жаңы нерсе ойлоп табабыз. Но на другие наши проекты. Кызыктуу ачылыш, креативдик майрам деп аталган иш-чараларды уюштуруу сөзсүз эле катардагы кадыресе сценарий менен өткөн майрамдардан анча кымбат болбойт. Нет разницы в цене, разница у нас всегда. Баасында эч айырма жок. Мен дайыма айырмасы идеядан эмес, иштин көлөмүнөн, татаалдыгынан болоорун айтып келем. Биз идеяны өзүбүз андан ары жаңы, кызыктуу кылып ишке ашырабыз. Ал эми эсептер таптакыр башкача болот. А расчеты делаются совсем по-другому. Ивент агенттиктердин иш күнү жалаң үйлөнүү тойлорду тейлөө менен өтөт деп ойлоо туура эмес. Тагыраагы эскирген түшүнүк. Бүгүнкү күнү ири уюштуруучуларда үй бүлөлүк жана корпоративдик иш-чаралардын үлүшү 50-50-ге жетет. Күндүн тартибинин жарымына чейинки бөлүгүн ар кандай ишкер, спорттук, маданий окуялар ээлейт. Ошол эле учурда Казакстандын ивент коомчулугунун өзү дагы кандайдыр бир өзүн өзү уюштурууга, жалпы аракеттери менен кесипкөй деңгээлди жогорулатууга көбүрөөк кызыгып жатат. Полностью обучение, прокачка ивент-индустрии, то есть мы занимаемся. Ивент индустрияны толук окутуу, өнүктүрүү, биз иш-чараларды уюштуруу менен гана чектелбейбиз. Ивенттерди дагы окутабыз. Алып баруучу, фото сүрөтчү, режиссер жана башкаларды ушул тармакта иштөөгө толук окутабыз. Ушуга байланыштуу биз былтыр сыйлык уюштурдук. Анда биздин тармактын мыкты адистерин аныктадык. Ошону менен атаандаштыкка түрткү бердик. Конкуренцию, выявляет лучших, то есть такое соперничество. Бир нече жыл мурда 30 чоң агенттик бар бирикме бириккен. Алар ивент индустрияны биргеликте куруу, өздөрүнүн укуктарын, кызыкчылыктарын бир добуштан коргоону максат кылган. Рыноктун катышуучулары өздөрүнүн эң алсыз жактарын COVID-19 пандемиясы убагында абдан жакшы сезишти. Анда иш-чараларды уюштуруу тармагына биринчи сокку тийди. Акыры болуп өзүнө келди. Ивент компаниялардын 20%га жакыны карантин сыноосун көтөрө алган жок. Бирок кантсе дагы көбү ыңгайлаша алды. Казакстандагы бүгүнкү ивент индустрия атаандаштыкка жөндөмдүү өсүп жаткан тармак. Катталган ивент компаниялар эле 30 миңге жетет. Ал эми иштеген кызматкерлердин жалпы саны 200 миң кишини түзөт. Мында эң аз дегенде өлкө калкынын 1% жөнүндө сөз болуп жатат. Ивент агенттиктин өкүлдөрү айткандай, алар атамекендик белгилүү аткаруучулар менен аргыл музыкалык жааматтарды чакыруулардын жарымы менен камсыздашат. Ал эми Казакстанда салтанат тойлорду жакшы көрүшөт жана дайыма майрамдашат. Жана аларды улам жаңы деңгээлде өткөрүп жатышат.